Bir күнү bir таранчы Аллахка тарынды. Күндөр өтүп жатты, бирок таранчы Аллахка эч нерсе дебей жатты. Ал менен сүйлөшпөй, терең кайгыга батып кеткен эле. Периштелер кызыгып, Аллахтан таранчы жөнүндө сурап жатышты. Ар сурашканда Аллах аларга «Ал келет» деп жооп берип атты. Себеби анын үнүн уга турган жалгыз зат менмин. Анын кичинекей жүрөгүндөгү көйгөйүн түшүнгөн да жалгыз менмин деди. Бир аз убакыт өткөндөн соң таранчы жүрөгү кайгыга, көздөрү жашка толгон абалда бир дарактын бутагына конду. Эч нерсе сүйлөбөстөн тыптынч болуп күтүп жатты. Ошондо Аллах таранчыга мындай деди: «Кана айтчы, жаныңды сыгып, жүрөгүңдү кайгыга батырган эмне?» Периштелер таранчы эмне дейт экен деп аны тыңшап турушту. Капалуу таранчы бир аз жемелеген үн менен: «Чарчаганда эс алган, үшүгөндө ысынган кичинекей бир уям бар болчу. Эч кимге тоскоол болбойт элем. Өтө чоң дүйнөдө кичинекей гана жер эле. Эч кимдин жерин таргылбайт эле. Сен муну да мага көп көрдүң. Катуу борон жөнөттүң. Уямды учуруп кетип, мени уясыз калтырды» деп туруп башка сүйлөбөй койду. Сөздөрү тамагына кысылып чыкпай койду. Үнсүздүк аршты каптады. Периштелер болсо баштарын ийишип Аллахтын жообун күтүп жатышты. Аллах: «Эй таранчы, сен менин кулум эмессиңби?» Таранчы: «Албетте кулуңмун, Аллахым». Аллах айтты: «Андай болсо эмнеге менин тагдырыма, өкүмдөрүмө ыраазы болбой, билбеген нерсеңди сурап жатасың?» Таранчы башын ийип туруп калды. Аллах Таала мындай деди: «Мен силерге айтпадымбы? Силер жакшылык деп ойлогон нерсеңерде жамандык, жамандык деп ойлогон нерсеңерде жакшылык болушу мүмкүн» деп. Таранчы өзүн күнөөлүү сезип башын ийди да мындай деди: «Туура айттың, Аллахым». Аллах: «Андай болсо эмнеге хикматын билбеген нерсеңди сурап жатасың?» Таранчы унчукпады. Сөзсүз уясынын кулаганынын бир хикматы бар эле, бирок ал кандай эле? Аллах Таала периштелер да, таранчы да кызыккан ал хикматты билдирди. Сен уяңда эс алып жатканыңда сени жеш үчүн бир жылан келаткан болчу. Сени жыландан коргош үчүн бороонго «Уясын учур» деп буйрук бердим. Ушинтип сен ал жерден качып, жыландан кутулдуң. Көптөгөн кырсык жана жамандыктардан сени сүйгөнүм үчүн куткардым. Сен болсо сени камтыган сүйүүмдү көрбөстөн убактылуу кыйынчылыктардан улам мага душман болуп жатасың. Тууганым, туура эмес болгон дагы бир нерсе бар. Ал да болсо башыңа келген сыноо, кыйынчылыктардан соң үмүтсүздүккө түшүү, тагдырга жана Аллахка ачуулануу. Мындай мамиле адамды жамандыкка жана пассивдүүлүккө алып барат. Аябай маанилүү иши болгон адам учагынан кеч калса кайгырат. Бирок эртеси ал учак кулаганын укса, жаңылганын түшүнүп өкүнсө, бир жагынан кечиккенине сүйүнөт. Хикмат толо ушул аят кулакка күмүш сырга болуш керек. Силерге жагымсыз нерсе балким силер үчүн жакшыдыр. Ал эми силерге жагымдуу нерсе балким силер үчүн жамандыр. Аллах билет, силер билбейсиңер. Ошондуктан сен сүйүү менен кадам таштаба, илим менен кадам ташта. Ошондо алдыңы көрөсүн. Ойлогонуңа эмес, сени күйгүзгөнгө ачык болосуң. Сезгениң үчүн эмес, билгениң үчүн ага багыт аласың. Сүйүү кааласаң, илим изде, илимге умтул. Ошондо гана табасың.